Я хочу передать слово и рассказать про следующую судьбу. Дело в том, что в нашей команде СНД люди разных профессий. Все, кто переживает, и среди нас есть еще такие профессиональные исследователи из науки, как Гульзада Абдалиева. Гульзадеджи изучает историю. Вот мы как-то, когда говорим страна, Кыргызстан, но есть же еще локальные истории. Гульзадеджи, пойдемте. Вот благодаря Гульзадеджи мы больше узнали и услышали наш горный Нарынский район и Атбаши. И когда мы говорим когда нам не разрешают говорить про басмачей, люди не понимают, что мы говорим о поколении людей, которых пытались коллективизировать, раскулачить. Это были люди, вы знаете, там в основном скот. Их заставляли продавать скот, менять на зерно и сдавать. Люди пытались сохранить род, люди пытались сохранить семьи. И они бунтовали, они пытались уйти, они протестовали. И Гульзадеджи это изучала. И, может быть, начало Акчубакского восстания, хотя бы начало, да? Мы начнем, посмотрим. Мы выставим этот фильм у себя на сайте и на нашей страничке. Он называется «Акчубакское восстание». Башында коммунисттердин өкүмзорлук бийлигине кабылып, каршылык көрсөтүү кыймылдарын уюштуруп, көтөрүлүштөргө чыгып, жеңилүү менен далайлар мекенинен качып кетүүгө мажбур болушкан. Ошентип советтик тоталитаризмдин саясатынын катаал капшабына кабылып, мындай бийликтердин бардык жакшы жаман таасирин башынан кечирген кыргыз эл үчүн трагедиялуу тарых барактар болуп кала берди. Тарыхка сарысеп салсак, Синжан аймагы менен Кыргызстандын ортосунда эзилтен эч кандай расмий чек аралар жок, бирдиктүү геосаясий, геоэкономикалык мейкиндик болгонун айтсак болот. Эң негизгиси, кыргыздардын эзелтен келе жаткан этносаясий тарыхында Чыгыш Түркстан менен Кыргызстан бирдей жана бирдиктүү орунду ээлеп, 20-кылымдын башында дагы эки чөлкөмдүн кыргыздары бардык жагынан ажырагыс бир эл катары жашап турушкан. Басып алуучулук саясаттын негизинде бул эки чөлкөм ал өз 4 жашынан баштап 16 жашына турмушка чыкканга чейин ошол Мусаал атаны жетелеп жүргөн. Бул Акчубак көтөрүлүшү боюнча бүгүнкү күндө ушул тарыхый мисалы изилдөөлөрдө жаңы гана изилденип жаткан жатат деп эсептейм. Ал эми эгерде жеке тарыхка келе турган болсок, бул көтөрүлүштүн айланасында 9 жаштагы Курман Акундун эскерүүсү, ошол көк аргында 200 киши атылган экен. Ошол 200 кишиден жалгыз Курман Акун калган. Анын атасы айткан экен да, кучактап туруп, балам дейт, ушу эч кыймылдабай жат деп айткан экен. Ошондо пулемет менен атканда 200 кишиден жалгыз 9 жаштагы Курман Акун калган. Ал эсин жоготуп, эстегенде ошол суу шаркырап агып аттыр дейт. Көрсө ошол кимдин каны экен? Адамдардын каны болгон. Мына бул 9 жаштагы баланын эскерүүсү. Андан кийин Ажар Курманалиева деп, бул Кулчундун токолу болгон. Кулчун, Абдылда, Сүйүндүк Турсундар менен Кытайга качып атат да, бул Мусаал ата. Ошол кезде 31-жылдагы басмачылык кыймыл Атбашыдагы. Анан ошол Ажар Курманалиева болсо бул Кулчундун токолу болуп, ал да Кытайга качып, анан ошол жерден кийин бияка келгенден кийин, Кыргызстанга келгенден кийин багы коопсуздук кызматкерлери аны куугунтуктагандан Кайчиева деген фамилияны алган да. Мына бул дагы ошол адамдардын тагдыры, ушу Акчубак көтөрүлүшүнүн айланасында тагдырларды ошол эсимде эс тутум долбоорунун негизинде жазылды. Келечекте дагы бул эс тутум ушул тарыхый мына 20-кылымдагы ушул жалгыз бир адамдын тагдырлары менен биз дээрлик бир доордун, дээрлик бир мезгилдин тарыхын алып жатабыз. Ушул эс тутум долбоорунун жетекчиси Элмира Ногойбаевага терең ыраазычылыгымды жана баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Рахмат.